Курорттук аймакта жайкы эс алуу мезгилинде электр менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу максатында Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун Ысык көл электр тармактары ишканасында мобилдик бригадасынын кеңири машыгуулары үстүбүздөгү жылдын 15-июнунан бери уланууда. Бул машыгуулар аталган ишкананын жетекчилигинин тапшырмасында ишке ашырылып, анын жүрүшүндө мобилдик бригадалар энергетикалык объекттерди капиталдык куруу, ошондой эле учурдагы жана алдын алуу оңдоолорун жүргүзүү иштерин аткарышып, аны менен катар ар кайсы аймактардан келген адистердин ортосундагы тажрыйба алмашууга өзгөчө көңүл бурулууда. Бул кызматкерлердин кесиптик деңгээлин жогорулатып, иштин кызуу жүрүшү күз-кыш мезгилинде электр энергиясын туруктуу камсыздоого жана туристтер менен эс алуучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өбөлгө болууда. Быйылкы жылы кышка даярдык алкагында биздин районубузда азыр электр энергиясын камсыздоонун сапатын жакшыртуу максатында ушу техникалык жактан көптөгөн жумуштар аткарылып атат. Районубуздун аркы жагынан баштасак, мына Орто Өрүктү айылында 4 километр линия тартылды, 0,4 аба чубалгысы. Берки Чоң Өрүктү айылында СИП проводу менен 6 километр СИП проводу тартылып атат, 0,4 аба чубалгысы. Ушуну менен бирге эле аякта 140 илгерки баягы жыгач зымтиректер азыр темир бетон зымтиректерге алмашылып атат. Бунун баардыгы ушул айылдардын электр энергиясынын сапатын жакшыртуу максатында болот. Энергетикалык системанын ишенимдүү иштеши Ысык көл курорттук аймагындагы мейманканалардын, эс алуу жайларынын жана инфраструктура объекттеринин үзгүлтүксүз иштөөсү үчүн өзгөчө маанилүү. 2 ай аралыгынан бери өтүп жаткан машыгуунун практикалык бөлүгүнүн алкагында бир катар айылдарда эски жыгач мамылар темир бетон мамыларга, эски күч трансформатору жаңы трансформаторго алмаштырылып, кабелдик линия тартылып жатат. Бул иш-аракеттер айылдардын электр менен камсыздалышынын сапатын кыйла жакшыртты. Машыгуунун алкагында келгенбиз, Чолпон ата эресине. Азыр ушу биз Чоң Өрүктү айылында машыгуу иштери жүрүп жатат. Бияктан биз эскилиги жеткен деревин опораларды жып опорага алмаштырып атабыз. Дагы заманбап СИП кабелдерди буюрса орнотулат. Иш кызуу өз ордунда жүрүп атат. Кудай буюрса, бул эски электр мамычалары, опоралардын баары жаңыга алмаштырылып атат. Ушул Кудай буюрса эми коромжусуз электр энергиясы СИП жаңы заманбап кабель тартылып атат. Кудай буюрса баары жаңыланып атат. Эми ушунун баарын иштеп эмгектенип аткан ушул электр тармагындагы адистерге терең ыраазычылык. Аталган машыгуулар 2025 жылдын 30 августуна чейин уланат. Бекитилген графикке ылайык машыгууларга Бишкек шаарынын Чүй, Талас, Нарын жана Ысык көл облустарынын мобилдик бригадалары кезеги менен катышып жатышат. Айсел Телек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Ысык көл районунан.